Жанар Акаев шайлоо 100% таза өттү деп айта алам. Жыгылган күрөшкө тойбойт экен. Жогорку кеңештин депутаттыгына Альянс партиясынан талапкер Жанар Акаев бул жолку шайлоо тууралуу жеке пикри менен бөлүштү. Бул жол чында эле административдик ресурс колдонулган жок. Добуш сатып алуу аракеттерин чектегенге катуу чаралар көрүлдү. Бийлик бул жагынан алганда чын эле эркин көргөзүү алды. Бир гана маселе, эл адашып көп учурда жаңылыш белгилеп алышы ыктымал. Анткени өзүңөр билгендей, жаңы эреже боюнча партия кайранын ичинен бир талапкер белгилениши керек. Анан электрондук урналар так иштеп берсе эле, бул жолу шайлоо 100% таза өттү деп айта алам. Жыгылган күрөшкө тойбойт экен. Асуу менен кол санактын жыйынтыктары дал келбесе, Марат Иманкулов кызматтан кетет. Эгерде автоматташтырылган урнанын алдын ала маалыматтары добуштарды кол менен эсептөөнүн жыйынтыгы менен дал келбесе, Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов отставкага кетүүгө даяр. Бул тууралуу ал КТРКнын түз эфиринде билдирди. Марат Иманкулов партиялар эмне үчүн кол менен эсептөөнүн жыйынтыгын күтпөй жатканын, түшүнбөй жатканын айтты. Өлкө башчысы саясий уюмдардын арасынан IT адистерин же технологияны жакшы билген көз карандысыз эксперттерди алып, БШК менен биргеликте иликтөө жүргүзүүнү тапшырды. Ал УКМКга да тапшырма берди. Тергөө жүргүзүшсүн, жыйынтыгын коомчулукка чыгарышсын. Мен кепилдик берем, ал жерде эч нерсе жок. Натыйжалар кол менен эсептөө протоколдорунун негизинде гана билдирет. Алардын жыйынтыктары Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан болжолдуу түрдө берилип жаткан жыйынтыктарга толугу менен дал келет. Андай болбосо эртең мен биринчи болуп кетем, кечирим сурайм, алданып калдым деп кызматтан кетем, деди ал. Булак Куба Чекиткейчи. Өтпөй калган өл армандар жинденди. Шайлоо деген ушундай экен да, сен таразага түшөт экенсиң, эл баалайт экен. Мына эл күткөн шайлоо да өттү. Кыргызстандын саясатчыларына эл ишенбей деле калыптыр. Ошондуктан шайлоого эл аз келди. 30 жыл ар кайсы убаданы берип, элдин кулагына лапша эле берип, эл жалкып калыптыр. Баягы эле Атамекен өтпөй калды. Текебаев дагы жинденди. Шайлоо таза эместигине тааныбайм деди. Тааныбасаң таласка бар деген адам болбоду да, бул киши 30 жыл элдин башын айландырып ушка чейин той элек экен. Эл андан качан эле тойгон. Буга чейин да шайлоолорду Атамекен уткан эмес, утулуп келди. Ага бийликтер тоскоол болбоду. Эл өзү каалаган жок. Эл Текебаевден тойгон, Атамекенден тойгон. Ушуну жакшылап билип алыш керек. Эми мындан ары ким бул партияга ишенсе, анын катарында депутат болом десе катуу адашат. Эл ал кишини шайлабайт. Бокко чыланган талапкерди эл каалабайт. Элди 30 жыл алдагандарга ишенбейт. Жанар Акаев деген Күчүкбай пайда болгондо экинчи Текебаев дешкен. Балееве бокко жараган жок. Улам партия алмаштырат, улам саясатчы алмаштырат. Мурда Текебаевчи болуп келген, анан Атамбаевчи болду. Анан өз алдынча партия түздү. Анан партиясын таштай качып Текебаевка өттү. Дагы эмне болуп кетер экен, Кудай билет аны. Ушундай тургу жок туруксузга эл ишенеби? Ишенбейт. Эми ал да шайлоо тигиндей мындай деп өкүрүп жатат. Чала болот. Мадумаров деген өл арман катындай болгон немеге айла жок экен. 30 жыл кыргыздын жерин сыртка кармата бергендерден башка жасабады. Баарын сызгырасындайт. Тили заар, өзү муз. Кишиге жылуу мамилеси жок. Бирөөнү мактаганын кыргыз баласы элек, жалаң шыбайт, калпты койгулатат, элди алдайт. Эл байкушага ишенип алган. Таза эмиш. Ал таза болуп кыргыздын жерин сактап калды беле. Чет жака берип жибергени гана бар. Алып калган эмес. Эми ушуга да ишенип жүрүшөт да. Ушул Мадумаров да нааразы болуп отурат. Туура, ал качан ыраазы болчу эле? Болбойт. Ал ушинтип нааразы болуп жүрүп, бул дүйнөдөн да өтүп кетет. Бадыраң бала деп аталган Тилек Токтогазиев баланча добушумду уурдаттым деп ыйлап жүрөт. Чынында анын добушу бар беле? Эгер добушуң болсо, анча участкадан текшертип, санатып тактап ал, ким сага тоскоолдук жасайт? Байкоочуң, ишенимдүү өкүлүң бар. Санагыла, алгыла. Сенин добушуң башкага керек эмес. Иши кылса баякылар эле бакыргандар, чакыргандар, айкыргандар, нааразылар, бук чыгармайлар, жолу болбогондор, эмне кыларды билбей башы ооругандар. Алар кыргыз менен, мамлекет менен иши жок. Азыркы оорчулукта эптеп шайлоо өттү. Эл тандады, ошого макул бололу, тынчтык керек. Элдин жашоосун карайлы, турмушту оңдойлу, ынтымак бололу дегендери жок. Аларга ушундай дүрбөлөң, төңкөрүш, жеке кызыкчылык гана керек. Токтоткула, Кыргызстан деген мамлекет силерге оюн эмес. Элдин тагдыры, жашоосу оюн эмес. Жетишет. Мирбек Мияров дагы деле дайынсыз болууда.
Ордо саясий партиясынын лидери, жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон Мирбек Мияров дагы эле дайынсыз болууда. Бул тууралуу Суперкейджи порталы Ордо саясий партиясынын мүчөсү Мирлан Мамытовго байланышканда белгилүү болду. Буга чейин партиялашы Жанчар Сейитбеков Мияровдун 28 ноябрдан бери дайынсыз болуп жатканын билдирген. Партия лидери тарапташтары, партиялаштары жана туугандары тарабынан изделип жатканы кабарлады. Булак ПК Чекиткейджи. Кол менен эсептөөдө саат 9:30 карата жыйынтык. БШК жогорку кеңешке шайлоодо берилген добуштардын 19,53%ын колдоо эсептеп бүттү. 30 ноябрь саат 9:30 карата БШКга шайлоо участкаларынан 487 протокол келип түшкөн. Бул 19,53%ды түзөт. Жалпы 3,703,420 жаран шайлоо укугуна ээ болгон. Азырынча ынтымак, Ата журт, Кыргызстан, Ишеним, Иман Нуру, Эл үмүтү жана Альянс партиялары алдыда. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтүп, АСУнун алдын ала жыйынтыгы чыкты. Партия тизмеси боюнча 5% босогодон 6 партия өттү. Бир мандаттуу округ боюнча да алдын ала жыйынтык чыкты. Акыркы жыйынтык протоколдордун баары кол менен эсептелип чыккандан кийин расмий жарыяланат. Булак Назар-Ньюс Чекит.орг. Месси 7 жолу алтын топту утуп алды. Левандовски экинчи болду. Франциянын Пари Сен-Жермен клубунун жана Аргентина курама командасынын чабуулчусу Лионель Месси 7 жолу алтын топко ээ болду. Сыйлык тапшыруу аземи 29 ноябрда Парижде өттү. Месси Бавариянын чабуулчусу Роберт Левандовски менен Челсинин жарым коргоочусу Жоржиньону утуп алды. Левандовски быйыл клуб жана Польша курама командасы үчүн 64 гол киргизген. Жоржиньо Чемпиондор лигасынын жана Италия менен 2020 жылы Европа чемпиондугун жеңген. Месси 7 жолу алтын топту жеңип, өзүнүн жетишкендиктерин жаңылады. 2021 жылы Лионель Месси улуттук курама команда менен Америка кубогун жеңип алган. Бул Аргентина үчүн 28 жылдан бери биринчи жолу болду. Ошондой эле карьерасында биринчи жолу клубун алмаштырып, Барселонадан ПСЖга өттү. Месси бул сыйлыкты 2009, 2010, 2011, 12, 15, 19 жылдар алган. Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча экинчи орунду Бавариянын чабуулчусу поляк Роберт Левандовски ээледи. Үчүнчүнү Лондондун Челси клубунун жана Италия курама командасынын жарым коргоочусу Жоржиньо алды. Төртүнчүнү Реалдын жана Франция курама командасынын чабуулчусу Карим Бензема. Бешинчи Лондондук Челсинин жана Франция курама командасынын жарым коргоочусу Энголо Канте болду. Алтын топтун 5 жолку ээси португалиялык Криштиану Роналду 6-чы орунду ээледи. Алтын топ 1956 жылы France Football журналы тарабынан Европанын жылдын эң мыкты футболчусуна сыйлык катары негизделген. Алтын топтун жеңүүчүсүн спорт журналисттери, машыктыруучулар жана улуттук командалардын капитандары добуш берүү жолу менен аныктайт. Булак Марал ФМ Чекиткейджи.